уктун түрбөтү келип жүрөгүм каталды. Мен ошондо аска суудан учуп барат, кенжеш таяп барат. Кыргыздын эле эмес, дүйнө адабиятын багындырган Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо бүгүн 94 жашка чыкмак. Анын чыгармалары дүйнөдөгү эң көп окулган жазуучулардын сап башында турат. Ар бир чыгармасында жаратылыш менен адамзатты айкалыштырып, жатык тил менен көркөмдөп жазгандыгы менен айырмаланат. Бүгүн Ош улуттук драма театрында Айтматов ааламы канткенде адам уулу адам болот театралдык композициясын коюуга даярданып жатышат. Кенжеш таяп барат. Мененем. Бөлтүрүктөрүн жоготуп, боздоп, сай-сөөгү сыздаган Акбаранын образын бүгүн Насияткан Шамшиева аткарып чыгат. Эненин сезимин эне гана туюп, жеткире алат деген актриса Акбаранын көз жашын көрүүчүлөргө жеткиликтүү ойноодо кыйынчылыктар болгонун айтат. Баласын жоготкон эне менен бөрүнүн айырмасы жоктугун далилдеп, энелердин ичиндеги окшош кайгы муңду жеткирүүдө бардык күчүн жумшаарын кошумчалады. Эне менен жаныбардын ортосундагы кошокту бирге деп Акбаранын ый болсо, бөрүнүн ый болсо, бирге деп эненин кошогу экөөнү бириктирип бир композиция кылып чыгарам деген ниетим бар да. Эми чыгарып атам, Кудайга шүгүр. Эми бүгүн көрүүчүлөр баалайт да. Эне гана энелик образ бере албаса, жөнөкөй аял бере албаса керек дейм да. Ошол энелик мээримди карышкырдын, жаныбардын кейпин кийип берүү бир топ эле кыйынчылыкка турат. Албетте кыйынчылыкка турат. Айтматовдун Жамиля, көктөмүн көксөгөн сары өзөк, кош гүлсарат, көздөн учкан көк жээк сыяктуу 7-8 чыгармасынан үзүндү ойнолот. Мындан сырткары көрүүчүлөр Залкар жазуучунун чыгармаларына тиешелүү болгон ырларын, жеке өзүнө арналган ырларын уга алышат. Ал эми кийинки жылы Айтматовдун 95 жылдыгына карата дагы атайын спектакль даярдалары кабарланды. Айтматовдун бир 7-8 чыгармасынан алдык, себеби бул жерде көбүнчө бизде эмне актерлор, Айтматовдун каармандары, көбүрөөк актерлор дагы көбүрөөк занят болот, көбүрөөк образдар, каармандар көрүнөт. Көрүүчүлөр дагы Айтматовдун көбүрөөк каармандарын көрүп сахнадан баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм. Келе турган жылы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы болуп атат, улуу жазуучунун. Ошого түштүк жергесинде бир республикалык, анан эл аралык чоң фестиваль өткөн атат. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун Ош аймагы боюнча жетекчиси Улукбек Омакеев Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 1-класстан баштап окутулгандыктан алар түбөлүк жашаарын айтат. Ал эми жазуучунун чыгармаларына тартылган фильмдер каармандардын образын чагылдырып эсте калды дейт. Келээрки мун жазуучунун кичи мекени Шекер айылына барып, үйүнө зыярат кылып турса дагы көп маалыматка ээ болушат деген ойдо. Адамдын акыл көрөңгөсүн толтура турган керемет чыгармалар. Ошон үчүн биз аны дайым балдарга мындай жеңилдетип анимациялык тасмаларды тартып, кино, фильмдер менен дайым тартып улантып турушубуз керек. Залкарлардын баскан изи, жашап өткөн жери, үй музейлерине дайым кыдырып жүрүшүбүз керек да. Эмне үчүн Шекерди айтып атам анткени чыгармаларындагы каармандардын аттары өзгөргөн эмес да. Ошол Шекер айылында жашап өткөн каармандар аттары да ошондой. Жамиля, Ысмайыл сыяктуу, Сейде сыяктуу бүт аттар өзгөртүлбөй жазылган. 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болсо, кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов каза болгон күн. Ашкере Айкөл, ташкындаган таланттын ээси Осмонов 1950-жылы 35 жашында дүйнө салган. Бул алп инсандар кыргыз адабиятына опол тоодой салым кошуп кетишкен. Алардын ар бир чыгармасы бүгүнкү күндө дагы актуалдуулугун жоготпой, курч бойдон калууда. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.